Арыбаңыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу сүйүктүү биздин көрүүчүлөр, кайрадан Кеймус каналында мына ушул кечте сиздер менен түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанып турган учурубуз. Барыңыздарга салам айталы жана биздин каналга кошулуңуздар, себеби дегенде алдыңкы 60 мүнөт аралыгында сиздерге биздин жылдыздуу коноктор келди жана сонун маек үстүндө болобу сиздер үчүн музыкалык чыгармаларда жан дүйнөңүздөргө тартуулайлы деп турган чагыбыз. Демек, бизге кошулсаңыздар болот. Биздин координаттар 975005 түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Андан сырткары ушул эле номер 0706 кодун кошуп туруп бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Бүгүнкү программабыздын демирчүсү Легенда суусундугу жана Шоро компаниясына ыраазычылык билдирип коелу дагы. Бүгүнкү келген коногубузду тааныштырып өтөлү. Манас аткаруучу, ырчы жана ошондой эле киноактриса Ширин Сарыгулова. Кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Эл журт менен амандашабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу уюткулуу кыргыз калкым. Саламатсыздарбы? Мына ушундай сонун учурашуудан кийин биз баштайбыз. Сиздер дагы бизге суроолоруңуздар бар боло турган болсо, кайрылсаңыздар болот. Көптөн бери бере албай жүргөн суроолорду бүгүн жаңыртып жообун алганга аракет кылалы. Барыңыздарды чакырам. Ага чейин мен өзүмдүн суроолорумду жаңыртып берсек. Ширинеже, акыркы учурда сизди кинолордон, клиптерден көп көрүп баштадык. Деги эле актрисалык өнөрүңүз сиздин кесибиңизби же кийинки учурда өзүңүз эле аткарууну максат койдуңузбу? Мен бул тармакта 11 жыл окугам. Биринчи театралдык окуу жайда опера балетте вокал жагын бүттүм, ырчылык жакты. Андан кийин театралдык окуу жайда актёрдук чеберчилик жагын бүттүм. Андан кийин искусство университетинде ошол эле актёрдук чеберчиликте жогору билим алыш үчүн ал жакта 5 жыл окуп бүттүм. Жалпысынан алганда 11-12 жыл окусам керек. Дагы алдыңкы күндөрдө окууну улантайын, дагы бир өнөрдүн башын алайын деген ойлоруңуз барбы? Негизи кээде баягы учурлар жаралып калат. Англисче сүйлөш керек болуп калат. Англисче бир окуучуларга бир нерсе үйрөтүш керек болуп калат. Произношение келиш үчүн ушул англисче окусам деген оюм бар. Анан компьютерде окудум. Баягы өзүңө эмне керектүү болсо, ошону окусаң ашык дөөлөт баш жарбайт деп коет. Ошондуктан окуу жана окуу дейт. Изденүүнүн гана үстүндөсүз, Ал эми ошол Кыргызда Манасты көбүнчө ошол мырзалар айтып келген. Айымдар арасында акыркы учурда сиз эң мыкты деңгээлде аткарып келе жатасыз. Манас айтуу сизге эмне болуп келип калды? Ошол эле мен Чүй драма театрында 10 жыл иштедим. Ошол жакта көптөгөн ролдорду жараттым, башкы каармандарды жараттым, терс каармандардын ролун жараттым. Анан кийин ошонун арасында эле Каныкей апанын ролун аткардым, Манасчынын ролун аткардым. Манастын кыз болсом дагы Манастын образын жаратканга аракет кылдым. Бизде кээде жетишпей калат да, эркектер жетишпей калат. Ошондо өзүңдүн характериң эркекке окшош дешип режиссерлор мени тандап берип коюшкан да. Анан кийин баягы ишенип берип атышкандан кийин ошол камчыны бекем кармаш керек да. Анан кийин аткарышым керек болду. Анан ошентип аткарып жүрүп, анан кийин баягы кээ бир жерлерде мындай выступать этип калып аттым. Ошондон учурда элдер ойлоп калды, бул актриса экенимди деле көп билишчү эмес. Ал учурда мен жон гана театр актрисасы болчумун. Анан кийин баягы Манас аткаруучу катары кененирээк таанып калышты. Анан кино актриса катары таанып башташты. Көптөгөн кинолорго тартылдым. Анан өзүм башында ырчылыкты бүткөм, ырчылык боюнча дагы азыр иш алып барып атам. Деги эле мен бир эле жолду көздөгүм келбейт. Бул жашоого жаралгандан кийин баардык жагын көрүшүң керек дагы, ошо өзүң из калтырып кетишиң керек деп ойлойм. Жакшы экен. Бул жакта болсо эң алгачкы билдирүүлөр келип атат. Саламатсыздарбы Ширинеже дейт, сиздин Манас айтканыңыз аябай жагат, сиз менен сыймыктанабыз. Кайсыл жердин кызы болосуз деп аягы 77 менен бүткөн абонент жазып жибериптир. Рахмат. Мен болсо айтылуу Жумгалдан болом, Жумгалдын кызы болом. Өзүм саякмын. Жумгалдын Көгөй деген айылынан болом. Анан кийин баягы апам менен атамдын ишине байланыштуу Сусамырда чоңоюп калгам. Мен Жумгал менен Сусамырдын кызымын десем болот. Жакшы экен. Мынакей кайсыл жердин кызы, эмне кылат, эмне иш кылат, баарыбыз таанышып алдык. Эми азыр болсо Кей фото рубрикасына кезек берип алалы. Ширин Сарыгулова кантип сүрөткөчүөт болду экен, баарыбыз көрөлү.
Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Кефир программасынын бүгүнкү коногу Ширин Сарыгулова. Бизде сонун суроолор келип атат, алардын катарындагылар мындай дейт. Ширин эже, мен дагы манас айтканды үйрөнгүм келет, сабак бере аласызбы деген экен. Бизде рахмат, негизи сахна тили сабагы деген бар. Мен ошол мугалимдик ишти да алып барам, өзүм мен педагогмун. Биздин Кыргыз драма театрынын алдында театралдык окуу жайда искусство университетинде ошо сахна тил сабагынан сабак берем. Ал жерде майда эпос, кенже эпос, чоң эпостардан бери биз колдонобуз. Студенттериме үйрөтөм. Албетте, эгерде ошол жака келип мен менен байланышсаңыздар, эгерде шыгыңар бар болсо, мен үйрөткөнгө дайым даярмын деп айтсам болот. Эң сонун мүмкүнчүлүк, каалагандар болсо барсак болот экен, э? Бул жакта болсо кийинки билдирүү бар. Саламатсызбы Ширин эже дейт, өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, канчанчы жылкы болосуз үй бүлөңүз жөнүндө деп. Рахмат деген экен. Жакшы. Мен 5 бир тууганмын, ортончусу болом өзүм. 1983 жылы 5 октябрда жарык дүйнөгө келгем, Жумгалда. Ушуга чейин чыгармачылык менен алып урушуп келатам. 5 бир тууганым тең, ар бири өз уясынан учуп, ар бири өзүнүн жеке жашоолору менен алып урушуп келатат. Жакшы. Ширин эже дейт, саламатсызбы, атыңызды ким койгон дейт? Атымды негизи өзүм мындай болтошка кыз болуп төрөлүп турмун да. Ширин кыз, жана малыштын сыртындагы сүрөткө окшогон кыз дешип, Ширин коюп коюшуптур. Аты энеңиз койгон, э? Апам койгон. Жакшы экен. Салам кейиңиз Ширин эже, сизге терс ролдор жакшы жарашат экен дейт. Рахмат. Негизи көп эле мындай образды беришкенде мага ушундай мүнөздүү актриса деп коет, ошондой ролдорду беришет. Эмнеге ушундай образдарды мага бере бересиңер десем, сен анткени майын чыгарат карасың да дейт. Ошол, рахмат. Жакшы экен. Кийинкиси, салам кейимиз, менде суроо бар дейт. Манас айтууда сизде кандай эмоциялар болот дейт? Манас айтып жатканда деген окшойт. Манастын ичинде бул эми баатырдык эпос да негизи. Баатырдык мүнөздү айтыш керек, күчтүү болуш керек, энергияң ашып, ташып, бир учурда ооруп, ташып турсаң, бир учурда көл болуп тынчып каласың, бир учурда борон чапкын болуп каласың дегендей, ичинде эмне окуя камтылган болсо, ошону ошол эмоция, характер, мүнөз баардык жерин төп келишип туруп элге жеткирип берсең, ошондо жетет деп ойлойм. Жакшы экен. Бул жакта болсо Ширин эже эфир башталгандан баштап эле сизде манас айтып берүүңүздү суранып атат. Көп билдирүүлөр келип баштады. Буларга кошулуп мен дагы сизден сурагым келип турат. Эми манас айтып берсеңиз бизге. Болуптур, айтып берейин. Рахмат ушинтип өзүңөрдүн телеңерге чакырганга. Анан ушул мага күйөрмандарым жазып атышат. Булардын дагы сунушун чекке какпастан айтып берейин. Каныкейдин жомогу бар, жанагы Бухарада өсүп калат эмеспиз, эметей атасы өлгөндөн кийин. Ошол жерде сенин жериң кыргыз, элиң кыргыз, өзүңдүн жериң талас деп айткан жери бар, ошондон кичине айтып берейин. Жакшы болот. Сенин атаң Манас. Сенин атаң Манас. Ааламда жок эле. Ай көлдүгүн сурасаң, ай аламга тең эле. Сенин атаң Манас. Кытайга кыргын салганда, Кытайга алмак бардыгы тизе бүгүп калганда. Сенин атаң Манас багымдатка турганда, кароолчусуң ажыбай, катуу уйкуга батканда, кечилдин каны коңурбай, артынан аңдып жетиптир, атакеңдин кыр арканын сүбөгө катуугунай, найза сайып кетиптир. Атаңдын көрү дүнүйө-ай, катын болбой эр болсом, кароолчусу атаңдын ажыбай болбой мен болсом кылбайт белем кызыкты. Кечилдин каны коңурга көргөзбөйт белем кызыкты. Чийбейт белем асызыктың муну
мындай таштайын, кагылайын кыргызым, калкыңдын жайын айтайын, болуп келген кадимден салтыңдын жайын айтайын, карыларын аркайтып, калың журтка салт айтып, карынын сөзүн калкайтып, көксүлөсүн кундуз бөрүп, чалдары сыппа кыргыздын, аргын кыргыз элинде, айтылуу талас жеринде, окса дагы белинде, калбар өпкө жезганат, желди күлүп минген ат, балдары батыр кыргыздын, эй, аргытып атты чабышкан, алышкан жодо салышкан. Кийгендери калдагай, кыймылдары шамдагай, келең кур чачпак кең сору, келини сонун кыргыздын, үрдө үйүн оңдошкон, көчкөндө төсүн комдошкон, кызылдан кийген күрмөнү, кыркалай таккан түймөнү, жашкайыңдай буралган, талчыбыктай суналган, жарагын алсаң жарашкан, кулаштап чачын тарашкан, ак калпактуу кызыл чоп алганына жарашкан, кызыл бет Тыгым чабел ушул кыздары сулуу кыргыздын дептир. Аз эмасыз. Эң сонун деңгээлде аткарылды. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Ширин Сарыгулованын аткаруусунда ошол манас айтылды. Аз эмасыз. Деги эле ушул манасты айтып отурганда, сиз элесиңизге эмне келет? Мен баягы өзүм актриса болгондон кийин баягы ошол образды жеткирип беришим керек. Эгерде мен Каныкей апанын ордунда болсом деп бир кейипкерди кийебиз дагы, Каныкей апанын кейипин кийип туруп, анын ошонун жүрөгү дагы, өзүнүн турган турпаты, каардуулугу, мүнөзүнүн баардыгы Каныкей апага айланыш керек да. Менде ошондой сезим болот дагы, анан кийин баягы кыргыз элине манасты аткарып берем. Жакшы экен. Ал эми бул учурга чейин мырзалар манас айтып жүрүшкөндө, манасчыларыбыз баягы манасты өзүнөн өзү эле оозубуздан чыгат, айтылат дейт эмеспи? Ал эми сизде кандай болот? Мен айттым го, актриса катары көптөгөн ролдорду аткарабыз да сахнада. Ошондой эле биз ал ролдорду алганда өзүбүздүн ролдорду кайталап окуйбуз. Ошондой эле мен деле бул манасты өзүм окуйм. Окуп, аябай жакшы жерлери, өзүмө жаккан курч мүнөздүү жерлери, аялзат тааныш жерлери, мисалы Каныкей апа, ошол эле чыйырды, айчүрөк, кыз сайкал тууралуу жерлерин алам дагы, мен өзүмө гана тийиштүү жерлерин алам, өзүм кыз киши болгондон кийин да. Анан Көкөтөйдүн ашынан, анан өзүм баягы кайталап отуруп, ошол образды ар бир каарманды, Манас ата болгондо Манас ата болуп калам, Каныкей апа болгондо Каныкей апа салмактуу да, мына айчүрөк эне болгондо айчүрөк болуп калам. Ушундай образды бардыгын өзүм анализдеп отуруп, өзүм таап образга кирип, анан кийин элге жеткирип берем. Жакшы экен. Ал эми сизден башка дагы кандай манасчы айымдар бар? Негизи мурда болгон экен, мен өзүм көргөн жокмун, Сейден апа болгон экен, Семетейчи болчу экен ал апабыз. Анда чыныгы баягы Кудай берген бир касиет болгон экен да, булар манасчылар деп айтылат да, Семетейчилер деп айтылат. Мен айта кетет элем кыргыз элиме, мен актриса катары жөн гана мен манасты аткарам. Мен ал баягы бул ата бабадан берилет, касиеттер болот, аян берилет дегендей. Мен ал нерседен корком. Анткени менин башка кесиптерим эле жетиштүү мага. Эгерде мен манасчылык боюнча ошондой бир аян, ушундай бир сырлар, касиеттер берилсе, андан мен баягы мындай качып коркуп турам да, негедирчи. Анткени мен өзүм кесибим негизи актриса да. Анан кийин бул бизде ошол Семетейчи Сейдина апа болгон экен, касиеттүү да. Балким сизге да ушундай бир аяндар сезилдиби эле бул учурга чейин? Мага ар кандай болот. Кээде өзүм түшүмдө манас айта берем, анан кийин уктатпайт да, ойгонуп кетем дагы, анан кийин кайра ошону өзүм улап кетем. Анан кечке чейин ойлонуп жата берем баягы манасты. Манас ата түшүмө кирген учурлар болгон, ушундай нерселер болот.
негизи мен өзүм мындай пир тутуп алам да, мен Манас атам менен Каныкей апам колдойт. Мен колдогула деп дайыма бир жерге чыгаарда дагы, чоң иш-чараларга чыгаарда дагы мени колдогула, Каныкей апам колдойбор, Манас атам колдойбор деп сахнага чыгам. Ар бир эле адамга Манас атабыз түшкө кире бербесе керек бул нерсени дагы. Ал эми менин суроолоруман сырткары көрүүчүлөрдөн да суроо бар экен. Бул видео суроо. Ошону көрөлү, андан кийин жооп алып бергенге аракет кылалы. Анда эмесе мына ушул суроого назар салсак. Шинеже, саламатсызбы? Сизге аян кандайча берилген? Сизге чоң рахмат, жакшы сурооңуз үчүн. Бул суроонун жообун алганбыз болуш керек, э? Жаңы эле жооп бердим. Негизи мага аян берилген эмес, бирок менин колдоочу Манас атам деп билем. Жакшы. Бул жакта болсо кийинки билдирүүлөрдү окуй берсек, азаматсыз дейт, эркек болуп калганыңызда Манасты катырмак экенсиз деген экен. Рахмат. Ширинеже, үнүңүзгө береке, Манасты мыкты аткарасыз, сизге ишенебиз жана сыймыктанабыз деген экен. Рахмат. Салам, Кеймуз Ширинеже, бизге анекдот айтып бериңизчи дейт, сүйүн деген көрүүчүбүздөн келген экен. Анекдот? Мен баягы сиз ушул сахна тили деген атайын сабактан берем дебедиңизби? Баягы сахнанын тилин үйрөтүш керек. Реч деген бул өзүнчө бир сабак. Буга үйрөтүш үчүн жаңылмачтар жакшы айтылат эмеспи? Алдыңкы мүнөттөрдө сизди айттырайын деп тургам. Балким анекдотту да кошуп кетебиз, э? Эми анекдоттун ордуна эми койгулачы, апенин жоктор болуп кетебиз. Мен жаңылмачы айтып берейин, монолог айтып берейин. Дагы бир нерселерди аткарып берейин. Анда мен анекдот эмес, тамсил аткарып берейинчи азыр. Жакшы. Ал деле күлкүмүштү. Бирок алдыңкы мүнөттөрдө азыр жарнама турмак бар экен. Аны көрүп алалы, андан кийин көрүшөбүз. Ардактуу сүйлөө көрүүчүлөр, биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. Мынакей анонсторду кичинекей кылып айтып кеттик окшойт. Мына ушул жаңылмаштар, монологдор баары алдыңкы мүнөттөрдө айтылганы турат. Демек, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөк, андан кийин көрүшөлү. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Кеймуз каналында кефир программасын көрүп жаткан учуруңуздар. Ал эми бүгүнкү коногубуз ырчы актриса Манас аткаруучу Ширин Сарыгулова бар. Ал эми сизге мындай суроолор келип жаткан экен. Манасты бир айтканда канча айтасыз? Чарчайсызбы же кубат аласызбы дейт. Мен Манас айтканда чарчабайм, кайра күч алам, күчтөнөм менчи. Ошондой эле бышам, такшалам. Көптөгөн айтып атып, бир айтканың менен экинчи айтканың окшошпойт такырчы. Өзүнчө багы уйкаштык сөздөр, багы мындай актаңдайлык пайда болуп калат, Манаска кол салгандан кийинчи. Акындык сөздөр туулуп кетет, уйкаштар өзү бир кенен бир өзүнчө дүйнө болуп кетет да. Ал дүйнөгө киргенден кийин кайра чыкканда өзүң жеңилдеп, кайра энергия алып ошондон бакыр орустар айтпайбы, бодро жүрүп каласың депчи, ошондой болуп каласың да. Анан негизи мен аябай көп айткан, негизи жарым саат айтам. Бир окуяны, мисалы, Манастын төрөлүшү, болбосо Манастын өлүмү, Чоң Казак, Көкөтөйдүн ашы дегендей бөлүктөр бар да. Ошолордун ар бир бөлүгүнөн да айтам. Ушундай. Жооп ала алдык окшойт. Салам, Кеймуз, саламатсызбы Ширинеже? Сизди кинолордон көп көрүп жүрөм. Эмне себептен сиз терс карманды аткарасыз дейт. Сизге атайын терс кармандарды сунушташабы же сиз өзүңүз аткарганды жакшы көрөсүзбү дейт. Рахмат. Негизи мындай айтат элем да, мен кыргыз элиме, көрөрмандарыма. Мен мактанбайм, бирок образды жаратып, ошол терс каарманды дагы элге жеткирип бериш аябай кыйын негизи. Мындай оң каарман деген бар, жөнөкөй эле багы башкы каарман деген бар. Алар жөн гана мындай ойноп коюшат. Ал эми терс каарманды жеткирип, ошону ишендирсек, мисалы, ошол сен үчүн утуш болот да. Бизде бир Орозбек Кутманалиев агабыз бар болчу, раматылык. Ошол киши жанагы орус кулдат
аткарганда ак кемеде бизде театрдын алдында боз үй бар. Ошол боз үйдө лагман ичип отурса, бир кемпир келип туруп, ошол лагмандын башына куюп туруп, капыр абышканы эмне сабадың деп. Ал чынында ишенип алган негизичи. Жашоодо да ошондой киши боло эле. Бак ушу тиги киши кой отуруп берген, рахмат депчи. Көрдүңбү? Мындан эмнени түшүнсөк болот? Ошол образды жеткирип берген, аябай каардуу эмес, ороскул камчы менен момунчалды сабап, баланы сабап, бардыгын мас боло ичип алып, ошону жеткирип берген. Жашоодо ал адам аябай спокойный, мындай жөнөкөй адам болчу да. Анан кийин мен үчүн деле ойлойм мындай өзүм жашоодо мындай ачыкмын, бирок аябай эле назикмин да. Ал эми кинолордо терс каармандарды ийине чейин жеткирип берип атканым бул мен үчүн актерлук чеберчиликтин мыктылыгы, такшалгандыгым, менин окуум аябай бышыкталгандыгы деп ойлойм. Жакшы. Ал эми сиздин кийимдериңиз да өзгөчө, кыргыздын колорити, сөйкөлөрүңүз бүт бардыгы кыргызча. Костюмдарды каяка тиктиресиз? Мен өзүмдүн дизайнерлерим бар. Башымдын, чачымдын учунан баштап тырмагыма чейин, бутум тырмагына чейин барын жасалгалашат деп айтсам болот. Менин кыскасы, мен өзүм алар менен да кеңешем. Меники баягы этно болуп аткандан кийин, манас этно болуп аткандан кийин, ошол каарманга, ошол доорго аралаштырып, ушундай бир этникалык белгилерди кошуп, ушинтип жасап беришет. Жакшы экен. Кийинки билдирүү Ширнеже саламатсызбы дейт. Сиздин канча балаңыз бар дейт? Мен бойдокмун. Балам жок, күйөөм жок. Мынакей сонун жооп алдык. Ширнеже Курманбекти айтып бериңизчи деген экен. Эми Курманбектен студенттерге үйрөтүп жүрөбүз негизи. Курманбекти негизи өзүм негизи комуз менен айтам. Кийинки келгенде комуз менен кел айтып берейин. Ооба. Ал эми ушул манас айтып жаткан учурда унутуп калган учурларыңыз болобу? Андай жагдайларда жок болбойт. Мен айтып атам, ошончолук бышыктап, ошончолук терең сүңгүп, образга кирип кеткенден кийин өзүнчө эле сөздөр пайда боло берет. Даже баягы өзүңдүн билген текстиңен бөлөк тексттер да жаралып кетиши мүмкүн да. Окуянын өзөгүнө жарашачы. Өзөгүн биле алсаң эле кете берет да. Мен мынтип унутуп токтоп калуу менде болбойт. Ал жөн эле мындай баягы жаттама болуп калат да. Мен образга кирип аткарып берип аткандан кийин мен эч качан унутпайм. Жакшы. Ал эми жогоруда көрүүчүлөрүбүзгө сөз берип койдук элек. Жаңы мач айтабыз, тамсил айтабыз, монолог айтабыз деп, кайсынысынан баштайлы? Эми анекдот суранган, эми бул эле анекдотко окшош. Тамсил бул дагы какшыктап автор ушул эле жашоодогу элдерди баягы жаныбарларга салыштырып айтып берет. Анан баягы жаныбарлар жөнүндө экен деп калышат, кээ бир кишилер өздөрү экенин билбей калышат. Анан бир чымын деген тамсил бар, ошону айтып берейин. Макул, жакшы болот. Бир күнү чымын баштап жаңжалды. Баягы айтылуу баатыр арстанды кагып силкип чаң салды. Үрпөйгөн гана арам. Сенин кебете кешпириң жаман. Анан да арстанмын деп дардаясың. Мактанып мардаясың. Сен бир жүргөн күчүксүң. Үйлөп койгон эле мышыксың. Эң жерде бышыксың да, мына ушундай кызыксың. Эми менин айткандарымды оң кулагың менен, сол кулагың менен угуп тургун. Ачып жүргөн көзүңдө, таанып билгин өзүңдү. Антпесең, барго, сазайыңды берем. Ал дагы мурттарыңды берден терем. 4 бутуңду казыкка керем. Уккандар мындай жаңжалды көргөн билген таң калды. Капырай деп жакаларын карманды. Дүрдүгүшүп, дүңгүрөшүп, күңгүлдөшүп, күбүрөшүп калышты. Өзү болсо карачымын. Айткан сөзү башка го мунун. İyi desen, hiç kim bunu toğutçu emez, canına da çolutçu emez. Al emez, wow, itten oğlu baygarada, wow, canına da çolutçu emez. Anan it dağı, kuş dağı, canın orduna görçü emez anı. Özü bolsa, çımın bolsa, anday, arstandı, ankini kanday. Anda tülkü durup gemaydı. Anımına men bilem. Mından arı bilgile, çımından korkup жүргүлө. Çımın жақында ерге тиген,
А эрге тийгенде да кимге тийген? Угуп алгыла. Пилге тийген. Чымын эми пилдин айыма. Чымын эми пилдин зайыбы. Анан пилдин айымы болуп аткан соң, анын болмок беле айыбы, туурабы? Ушундай. Эң сонун ардактуу телекөрүүчүлөр, Ширин Сарыгулованын бүгүн баардык өнөрүн көрүп атабыз. Манас айттырдык, актёрдук чеберчилик мына ушул жерден көрсөтүлүп атат болуш керек. Эми баягы көптөгөн студенттериңизге үйрөтүп аткан жаңылмашты айтып бериңиз бизге. Алдыр салдыр балдыр далдыр ардандыр ардандыр ардандырсаң ардандыр ардандырбасаң ардандырба сен ардандырбасаң мен ардандырбайм мен ардандырбасам сен ардандырба сен ардандыра албасаң мен ардандыра алмак белем мен ардандыра албасам сен ардандыра алмак белең ардандырсаң ардандыр да ардандырбасаң ардандырба да. Ушундай. Баягы биз эгерде жаңылмашты айта турган болсок жөн эле айтып коймокпуз. Ал эми сиз болсо ушунчалык мимика, жест бар көрсөтүп айткарып бергениңиз эң сонун болуп атат. Ал эми монолог азыр. Рахмат. Болуп тур. Жигит шагын сындырбайм. Анчалык сурап калдым. Атым, айым. Түшүнгүң келип турса дагы терең, түрмөдөн жаңы гана чыккан жайым. Жигит сен, менден анча чочубаң. Түшүнгүн, түйүнүнө окуянын. Сен мени жеңил ойлай ал десең, ага да азырынча кошуламын. Бар эле, бир кошуламыз өкүр жигит. Үйүмө чала кызуу келди кирип. Ал менин абийиримди төкмөк болду. Канайым, катын бол, деп эшиктелип. Бул акмак адамбы же айбанбы деп жүрөгүм бир булкунуп бир титиреп. Алигиз өкүр болсо жыргалым деп мыжыгып мен уйпалап карс-карс көттүм. Тергетип, денем чалың көзүм туман. Тургунум, тургун өкүр деп кыйкырам. Же мага жардам берчү жан адам жок. Мен аны колдон келсе жеген турам. Кутулуп, кучагынан эптеп жатып. Еткинең, ет үйдөн! Дедим башым катып. Ал акмак арсалаңдап жата берди. Аюда ичин кашып, төшүм кашып. Ошондо акылымдан танып калдым. Зөкүрдөн бир ого чумалып калдым. Бычакты ала коюп ашканадан мына деп как чүрөккө сайып калдым. Кан. Тагдырым бир заматта талкаланды. Артымда 6 жашар балам калды. Адилеттик жок экен го аттиң арман. Түрмөгө кете бердим. Балам калды. Түрмөгө кете бердим. Калам калды. Балам калды. Балам! Жок, рахмат, Ширин эже. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, Ширин эже ушунчалык образга кирип, көз жашы дагы чыгып отурат. Азаматсыз эле чынында мына ушундай образдарды жаратып отуруп, көз жаш кылып, чынында ошол нерсенин ичине кирип кетесиздер. Эми ушул образда, ушул эмоциядан кантип чыгып кете аласыздар эми? Бат эле? Ушундай эле. Ушундай эле. Азаматсыздар. Эң чынында сизден күткөн нерсе деп көзүңүздөн жаш чыгып атканда мен аябай таң калып кеттим. Бул сиз үчүн баягы ар бир нерсени аткарып жеткирип берүү үчүн көнүгүлө калгансыз болуш керек. Ооба, мен өзүм такшалып калгам да, анткени көптөгөн студенттер келет. Ар биринин тагдыры менин колумда. Ар бирине көркөм окуу, тамсил айтуу, жаңылмач айтуу, монолог айтуу, кандай сүйлөш керек, дикциясын такшалдырыш керек. Кээ бирөө саламатсызбы деп жетип келишет. Аны 4 жылдан 5 жылдан калсаң саламатсызбы деп калышат. Болсо рыга тигилбей, ры деп сүйлөгөндөр бар, ры деп ушинтип сүйлөгөндөр бар. Алардын баардыгынын дикциясын
каяктан тили тиши каякка жайгашат, эрини каякта, жагы каякта баардыгын үйрөтүү, ошонун баардыгын баягы бир адамды эле, жөнөкөй адамды актер кылыш биздин колубузда. Ошондуктан мен өзүм аларга мен үйрөтүп атып, мен алардан үйрөнүп атып дегендей, ушинтип мен үчүн бул абдан жеңил эле. Азаматсыз, ийгилик каалайлы сизге. Бул жакта болсо билдирүүлөр бар. Саламатсызбы Кеймуз? Ширине эже, сизге биринчиден ден соолук, иштериңизге ийгилик, чыгармачылыгыңыз мындан да өркүндөй берсин. Сиз дайыма сулуу ойдонсуз, суусамырлык жыпар гүл деген экен. Рахмат, суусамырлык бир туугандарыма чоң рахмат айтам. Ширине эже, саламатсызбы дейт, сизге суроом. Эгерде сиз жакшы жаңылык айтса, биринчи болуп кимге айтасыз дейт? Жакшы жаңылыгыңыз бар болсо. Эгер жакшы жаңылыгым болсо, мен апама айтам. Өзүм апама чалам. Анан жакын курбума айтам, досторума айтам. Бул жакта болсо сизге өтө көп кабыл тилектер келип атат. Ширине эже, азаматсыз дейт, сыймыктанабыз сиз менен, дайыма шайыр болуп жүрө бериңиз деген экен. Манас айтып бериңизчи деп дагы деле суранып жатканда, Ширине эже, азыр окуп берем. Жалпы сиздердин жамаатыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Ширине эже, дагы бир жолу манас айтыңызчы деген экен. Ширине эже, саламатсызбы дейт. Сизге ийгилик каалайм, дайыма ушундай жаркылдап жүрө бериңиз деген экен. Мына ушундай билдирүүлөр өтө көп, сизге кабыл тилектер келип атат. Аябай шаңдуу жүрөт окшойсуз же бир калыпта жүрөсүзбү деген суроо келиптир. Рахмат, баардык каалоо тилектериңиздерге рахмат. Негизи мен бир калыпта жүрөм. Ал эми баягы сабак учурунда оргуштап, балдар менен кошо сабакка кирип, бир учурда маймыл болуп калам, бир учурда жата калам, тура калам деген баардыгын үйрөтөм. Бала болуп кетем, алар менен кошо кирип кетем. Анан кайра өзүмдүн жашоомо келем да. Негизи жашоодо өзүм ушундай оор басырыктуу, аябай мындай назик кызмын десем болот дейм. Ал эми манас айтып бериңизчи деп атышат. Негизи манасты баардык жерде улуу туу тутуп, эң биринчи манасты аткарып беришет. Мен манастан баштагам негизи. Андан кийин мындай немелерди айтып берип атам, жаңылмаш, тамсир, монологдорду. Эми азыр ырыбызды да, клибибизди да билсеңиздер керек. Рахмат. Ал эми ушул жаңы чыкты эле акыркы убактарда Урпагыбыз Манастын деген клибиңизди көрүп атабыз. Мына ушул клип туурасында айтып бериңизчи. Рахмат. Бул негизи обону элдики. Сөзү Урпагыбыз Манастын деп мен өзүм жазгам сөзүн. Өзүмө тиешелүү. Бул клипте Тынчтык Турдалиев деген клипмейкер бала тартты. Бул клипти 2 айда тартып бүттүк. Каскадерлор аткарып беришти. Жанагы каскадерлор чабышкан жерлеринде көптөгөн оор кырдаалдагы жерлерин бүт каскадерлор аткарып беришти. Ошол эле күрөштөрдү аттын үстүндө чабыштар, ат менен жарыштар, баардыгын ошолор аткарып беришти. Жаа атууларын аткарышты. Ал эми боз үйдүн ичинде отургандар эл артисттер, эмгек сиңирген артисттер, мен өзүм устаттарым, сиңдилерим, окуучуларым, агаларым, Бакыт Мукул, Нуркан Турсунбаев, Таттуу Турсунбаева эжекемдин агасы, Телек Жумагазиев, Шайынбек Кыдырбаев, Асыл Набиева эл артисти эжекебиз, Кеңеш Курманалиева эл артисти эжекебиз, Нурзат Садыкова өзүмдүн бир тууганым десем болот, Жумгалдык кыз, жана Талим-Тайдагы өзүмдүн бөбөктөрүм, мен Талим-Тайда дагы КТРде иштейм, өзүм кыргызча Эралаш деп коебуз, тамашалар. Ал жерде бөбөктөрүмдү, досторумду, деги эле өзүмдүн чекемде өзүмдү баягы курчап жүргөн жакшы адамдарымдын көңүлүн калтырбастан ошол клипке тарттык. Эми калганын өзүңүздөр көрө болосуздар. Ооба, миң уккандан бир көргөн артык деп коет эмеспи? Азыр мына ушул клипти көрөлү, баарыбыз биргеликте ардактуу телекөрүүчү Ширин Сарыгулованын аткаруусунда Урпагыбыз Манастын. Бул клип сиздер үчүн болсун.
жериңдин бир өзүнөн бүткөндөй айың менен күнүңдүн терөсүнөн бүткөндөй аялдымда булуттум алкымынан бүткөнсүн кыймылдаса кара жер калыңынан түккөндөй 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 түккөндөй. Урпагыбыз Манастын деген эң сонун чыгарма Ширин Сарыгулованын аткаруусунда болду. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сөзү обону сизге таандык, Обону элдики, сөзү мага таандык. Демек өзүңүз дагы ырлар жаза турбайсызбы? Ооба. Илхом келгенде ырларды өзүм эле жазып алам, жакшынакай кылып. Жакшы экен, сөзү эң сонун жазылыптыр. Баягы жүрөктөн чыккан жүрөккө жетет деп коет эмеспи? Мына ошол ар бир сөзүн угуп отура турган болсок, эң сонун жазылган экен. Бул жакта болсо мындай суроо келген экен. Ширин эже, сиз психолог эмессизби дейт. Жок, айланайм, кылай тартасың. Кээде психологко өзүм кайрылып калам, эмнеге антип атасыңар билбейм. Балким баягы актрисалыкка салып бир нерсени мага моюнта айтып берип койсоңуз, бул психолог окшойт деп аташ керек. Мен жон гана тилчимин, кээде дем албай сүйлөйм, дыхание албай сүйлөйм, кээде бат-бат сүйлөйм, орду менен сүйлөйм, ошон үчүн ошентип ойлой беришет болуш керек. Кесибим актриса. Жакшы экен. Ширин эже, сизге чоң рахмат ушундай өнөрлөрдү алып жүргөнүңүз үчүн дейт. Биз сиз менен сыймыктанабыз деген экен. Аягы 18 менен бүткөн абонент. Бул жакта болсо бизге жаңыдан кошулушту окшойт. Ширин эже каяктан болосуз деген суроо келген экен. Жумгалдыкмын, айтып бергем жана. Кийинки билдирүү, саламатсызбы Ширин эже, мен дагы манас үйрөнгүм келет, сизге кайрылайынчы дептир. Болуптур, келиңиз. Дагы бир жолу каяка бараарын айтып койсоңуз жакшы болот. Кыргыз драма театрынын алдында театралдык окуу жайга келсеңиздер болот. Ширин Сарыгулова келдик деп. Жана искусство университетине Бүбүсара Бейшемалиев атында искусство университетке келсеңиздер, мен ошол жерден табасыздар. Ширин Сарыгулова келдик десеңиздер, мага жөнөтөт, келиңиздер, колуман келген жардамымды аябайм. Ал эми бул учурга чейин сиз бүтүрүп чыгарган студенттериңиз дагы аябай көп болуш керек. Алардын катарында бир аз аты таанылып калгандар кимдер? Менин өзүмдүн студенттеримдин бир 3-4 выпускниктерди выпускать эттик го. 4 жылда бүтүп кетишти, 3 жыл, 5 жылдан бүтүштү. Мен бул тармакта көп жылдан бери эмгектенип келем. Студенттерим ошол эле Адылбек Болорбек уулу деп Курманжан Даткада башкы каарманды жараткан студентим бар. Максат Өмүрбек уулу деген Макс мырза болуп чыгып атат азыр. Ырдаптагы, актёрдагы, кинолорго да тартылып жүрөт. Өзү кино тартып атат, жана чечилбес чечимди өзү тарткан. Режиссерскийде азыр окуп атат университетте. Андан кийин дагы көптөгөн студенттерим бар негизи. Бардыгы таланттуу. Негизи мен баарын айтам. Болбой калды дегенде эле мендей болгула депчи. Ушундай биринчи адам болгула, анан мыкты актер болгула деп тарбиялайм. Кудайга шүгүр. Бардык театрлар, мисалы биздин Кыргызстанда эле 18 театр болсо, 18 театрдын ичинде ар бир поколениядан менин окуучуларым бар. Жакшы экен. Ал эми ушул речтен сабак бересиз, жакшы билебиз. Анан эң алгач ушул биз сүйлөгөндө сөзү жеткиликтүү болуш үчүн эң алгач бизге эмне керек? Туура дем алуу же? Туура дем алуу керек. Үн дейт, ойго жолдош дейт. Ал ойду айтып берген үн дейт. Үндү күйгө келтирүүчү күч бул дем алуу күчү дейт да. Ушул үнүң жакшы болуш керек, ойлонууң жакшы болуш керек, эс тутумуң жакшы болуш керек, дем алууң жакшы болуш керек. Анан кийин баягы артикуляциялык көнүгүүлөр бар дейбиз. Тез, жак, эримдер жакшы иштеш керек. Анан айта турган сөзүңдү так, дана, точно сүйлөсөң, элге жеткиликтүү болот. Ал эми көбүнчө ушул баягы журналисттер арасында деле ырчылар деле вокал алганда баягы айымдар ичи менен дем алыш керек, кээ бирөө көкүрөк менен дем алыш керек дейт. Кайсынысы туура? Диафрагма деген бар. Койду сойгондо деле бир чел кабык бар да, эт бар да ошол жерде. Иче карым менен ушу төштү бөлүп турганчы. Анан дем алганда бети мындай, бул бети мындай биздин жылмакай бетте болуп калат да, дем алган. Демин чыгарганда бүршүп калат да. Ошол
мыйда диафрагма деген бар да. Биз көкүрөккө дем албайбыз, көкүрөккө дем алган дыхание бат эле түгөнүп калат да. Биз ашказанга дем алабыз ушул жерге. Деп ушул жакка дем алса. Дегенде өзүң дагы ойлосоң, мындай жагымсыз көрүнүп калсаң, ийнең ушурулуп калат, бул дем алып бат эле чыгып кетет. Сөзүбүз дагы аягына чыкпай калат. Диафрагмага дем алыш керек дагы, сөзүңдүн аягына жете турган демди алыш керек. Бул жакта ушунчалык сонун суроо келипти. Р тамгасын студенттериңизге кантип айттырасыз дейт. Р деп ар, лр деп или ара менен др деп аралагын деп үйрөтөм. Көптөгөн көнүгүүлөр бар, бул чекеси эле. Мынакей эң сонун жооп болду, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ширинеже ушунчалык баардык нерсени образ менен айтып берет экен. Эң сонун. Бул жакта болсо мындай билдирүү келди. Ширинеже дейт, сизге ийгилик каалайм, дайыма бар болуңуз дейт, жана жолдошуңуз барбы, эртерээк чыгыңыз деген. Эртерээк чыгыңыз деген, мен эрте чыгарып алып эмне аласыңар? Буйрган күнү Кудай Таалам жолуктурган күнү сүйгөнүмө ошол күнү эгерде мага жакса, мага чыдаш кыйын негизичи. Мен мүнөзүмө туура келиши кыйын, мен ишиме түшүнүшү керек алчы, бала багышы керек дегендей, ошондой жолдош табылса чыгам Кудай буйрса. Эгерде бир аз сизге көңүлүңүзгө төп келбей калса эле рын айттырсаңыз эле жүрөк өчөтмөш керек. Точно. Туура. Мынакей, Ширинеже, мына ушинтип убакыттар бат өтүп кетти. 1 саат эмне болуп өткөнүн билбей калдык чынында. Ооба. Эми сизге эркин микрофон берели. Айланайын кыргыз элим, дайыма биздин кыргыз журтчулугунда амандык болсун, дайыма үйүбүздө жокчулук болбой, токчулук, молчулук, тынччылык, аманчылык болсун, жакшы заман болсун. Биздин маданият чөйрөсү абдан бийик деңгээлдерге жетип, баягы маданияты жок эл болбойт дейт. Дайыма маданиятыбыз бийик болсун, маданиятты туу тутуп, сиздер көрөрмандар бизге кол чаап көрүп турсаңыздар, бизге да ошо рух, дух берет дегендей, дайыма көрөрмандарыбыз аман болсун, сиздер аман болуңуздар, үйүңүздөрдө ар бириңиздерде береке болсун, дайыма ушинтип эфирден болобу, сахнадан болобу, дайыма жүз көрүшүп туралы. Рахмат. Айткан каалооңузга канатташ, тилегиңизге тилектеш бололу. Сизге чоң рахмат. Мына ушундай сонун өнөрлөрүңүз бар экен. Дайыма кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз дейли. Өлкөбүзгө таанылган эмес, өлкөбүздү таанытып туруңуз. Дайыма ушундай жаркылдап жүрө бериңиз, кыргыз элине эң сонун чыгармаларыңызды аткарып жүрө бериңиз дейли. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат силерге дагы айтып бер. Сага да ишиңе ийгилик. Чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, кефир программасы аяктап калды. Бүгүн биздин студияда ырчы, актриса жана манас аткаруучу Ширин Сарыгулова болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Болгону эмки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар дейли. Бул саатта алып баруучу кызматта мен Айпери Адамкулова болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушканча амандыкта болуңуздар.